Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Кумтөр боюнча кезектеги мамлекеттик комиссия өткөн аптада Генге барып келди. Айрымдар бул комиссиянын түзүлгөнүн ишкерликке болгон басым катары баалайт. Анткени өтө көп текшерүүлөр бизнеске кедергисин тийгизет жана андан мамлекетке да түшкөн салык азайып зыян тийет. Ошондуктан бийлик текшерүүлөргө такай тыюу салып келет. Бирок эгер кайсы бир ишканада мыйзам бузулуп, же салык салына турган аракеттер жашырылса, анын зыяны текшерүүнүкүнөн да көп болуп кетиши мүмкүн. Экинчи жагынан тартип коргоо органдары текшерүүнү мамлекетке пайда алып келүү максатында эмес, көпчүлүк учурда өз жеке кызыкчылыгын көздөп жасайт. Мыйзам бузган ишкерлер болсо, андай текшерүүчүлөргө дароо пара берүүгө даяр жана ошону менен кутулат. Дагы бир чоң маселе, текшерүүчүлөр таза иштеген бизнесмендерди дагы текшерүүгө аракеттенет. Алар пара бербей койсо, ар кандай шылтоо менен ишканасы токтоп калышы мүмкүн. Ошондуктан таза иштеген ишкерлер дагы өз таза ишин таза улантуу үчүн пара берүүгө аргасыз болот. Мындай чириген абалды тазалоо ар кимдин эле колунан келе бербейт. Ири жана күчтүү ишканалар аракет көрүп, башкаларга үлгү болуш керек эле. Бирок Кумтөр өз ишин былык аракеттен баштаган. 1992 жылы түзүлгөн жалпы келишимде өндүрүлгөн алтын эмес, акыр аягында калган киреше бөлүнөт деп жазылган. Бирок чыгымдын баарын жасалма көбөйтө берсе, киреше да жок болуп, бөлүшө турган эч нерсе калбай калат да. Андан да чоң кылмыш 2003 жылы президент Акаевдин учурунда жасалган. Кумтөр кайра түзүлүп, Камеканын ордуна Центера компаниясы келген. Мурдагы келишим боюнча биринчи алтын чыккандан 10 жыл өткөндөн кийин Камека кетип, Кумтөр толугу менен Кыргызстанга өтүш керек эле. Бирок ошол 10 жылдык мөөнөткө 1 жыл калганда өзгөрүү болуп, эми Центера 17 жылдан бери иштеп келатат. Аны менен кошо Кыргызстандын долбоордогу үлүшү 67%дан 33%га чейин, андан соң 16%га чейин кыскарып кеткен. Акциялар кимдин колунда экени дагы эмгиче толук белгилүү эмес. Азыр элге эки гана нерсе керек. Аларга эмне керек экенин мен билбейм. Элге азыр канча алтын калды, канчасын сатып салды, канчасын катып алды. Экинчи 10 миң гектар жер берилди же 16 миң гектар жерилди. Үчүнчүсү канча акционер бар, канча коррупционер бар. Элге ошол эле маалымат керек. Мен ушул маалыматтарды алуу үчүн гана ушул комиссияга кирип атам да, мына Кумтөр боюнча канча комиссия түзүлдү. Бирок комиссия түзүлгөн сайын Кыргызстан үлүшү азайып атат да. 67%дан 26%га түштү. Бирок андан да жаман нерселер бар. Жыл сайын 15-тен 18 тоннага чейин алтын өндүргөн улуу урматтуу компания коррупциялашкан кыргыз бийлигинин айткандарына көнүп, өз милдетине кирбеген көптөгөн иштерге акча бөлүп берген. Ага кеткен чыгашасын толукташ үчүн болсо, канадалык компания өз кызматкерлеринин чөнтөгүнө кол салуудан да баш тарткан эмес. Кумтөр ишканасы бюллетенге чыккан кызматкерлерине төлөнгөн акчадан салык кармаган. Бул салык кодексинин 167 беренесинин 1-бөлүгүнө каршы келет. Ооруп же башка себептен жумушка чыкпай. Бирок бюллетен алдында төлөгөн акчадан салык кармалбашы керек. Менден болсо кармалган жана менден гана эмес. И дело в том, что не только с меня. Эгер башкаларга үлгү көрсөтүп, мисал боло турган компания ушинтип жатса, жергиликтүү ишкерлерден эмнени күтө алабыз? Кубаныч Жумаловдун айтымында, ал сотто утуп чыкты жана канадалык компания андан кармалып калган салык мамлекеттик бюджетке которулганы тууралуу бир дагы документ көрсөтө алган жок сотто. Жана ошондой эле абалга көптөгөн башка кызматкер дагы кабылган, бирок алар коркуп сотко кайрылбайт. Албетте, Кумтөр боюнча жаңы түзүлгөн комиссия таза аракеттенип, ишин
улуттук кызыкчылыкта бүтүрөт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок коррупциялашкан бийлик менен кызматташып, өзү дагы бул иштерге барып жаткан ири кумтөр компаниясы Кыргызстандын өндүрүш тармагындагы таза эмес абалды тазалагандын ордуна аны өзү дагы булгап жатканы анын өзүнө да аброй кошпой, эч кимге да пайда алып келбейт го. Эмне болсоңор ошо болгула, бизге акча гана керек дегендей болуп жатат. Ошондо саламатта калыңыздар.